Баткен районунда сайыз учурунан калган кайра иштетүүчү ишканалар толугу менен менчиктештирилип жок болуп кеткен. Айрымдары азыркы күнгө чейин бар же жок эмес күн көрүп келишет. 1978 жылдан бери иштеп келген жүзүм заводу да учурда толук кандуу ишмердүүлүк жүргүзө албай турган чагы. Буга биринчи кезекте заводдун жабдууларынын эскилиги жеткени болсо, ага кошо эле жүзүм бактарынын аянты азайып кеткени себеп болгон. Кыргызстанда өндүрүштүн көлөмү боюнча экинчи орунда турган заводдун учурдагы абалы менен кабарчыбыз таанышып келген. 1978 жылдан тарта иштеп баштаган Баткендеги бул жүзүм заводу Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тартып башка ишканалар сыяктуу приватташтырылып жеке менчикке өтүп кеткен. Сайыз учурунда бул жерде 1,5 миң, 2 миң тоннага чейин жүзүм кабыл алынып турган болсо, азыркы учурда анын көлөмү тең жарымга түшүп калган. Мындан улам заводдун кызматкерлеринин да саны азайып, учурда 12 кызматкер гана убактылуу жумуш менен камсыз болуп турушат. Ал эми мезгилинде 2 миң тонна жүзүм кабыл алышкан болсо, бүгүнкү күндө 400 тонна менен чектелип калышкан. Анткени 300 гектар жүзүм багынын 100 гектар гана сакталып калган. Жогордагы себептерден улам вино өндүрүүчү заводдун иши солгундап кеткен. Азыр эми үлүшкө бергенден кийин 96 жылдан бул жагга элдер карабай коюп, жүзүм плантациябыз кыйрай баштады да. Азыр учурда эми 300 тонн, 400 тонн жүзүм алып турабыз да. Ошол эми илгери ушул бул заводдордо 60-70 адам иштеп турган. Азыр учурда 10-12 адам иштейт да. Жүзүм бактарынын жок болуп кетүүсүнүн негизги эле себеби болуп, заводдун менчиктештирилип, толук кандуу ишмердүүлүк жүргүзө албай калгандыгында. Мындан улам дыйкандарга үлүшкө бөлүнгөн жүзүм талаалары кароосуз калып калган. Анткени өндүрүлгөн түшүмдү сатып өткөрүү кыйынга туруп, дыйкандар пайда көрбөй калышкан. Негизги кардар жүзүм заводу болгондуктан аны иштеткен адамдар убагында сатып алышса эле, жүзүм бактары кайра жанданат дешет дыйкандар. Быйыл мына Сманов компания деген азыр келип жүзүм алып атат 10 сомдон. Кудайга шүгүр, эми сразу келип 30% деди да 15 күнөн мен да бил 7,5 тонна тапшырдым. Мына азыр 10 миңдей алдым да. Калган жерде уже деди 10 күндө толук төлөп берем деп атат. Быйылдан кийин ошондой фирмалар келсе, жүзүм өнүгөт да. Учурда заводду Глобал Алко жоопкерчилиги чектелген коому иштетет. Сайыз учурундагыдай көлөмдө жүзүмдү кабыл алып, өндүрүштүн көлөмүн өстүрүүгө жабдуулардын эскилиги жеткендиги тоскоол болууда. Мындан сырткары каражат жагынан кыйын кырдаалда турган ишкана банктардан насыя алганга да мүмкүнчүлүгү жок. Жабдуулар, тетиктер баардыгы эскирген. Физикалык жактан, моралдык жактан мындай износ болуп өткөн, эскирген да. Анан ушулар жабдууларды биз жаңылашыбыз керек. Эми ошол кезде жабдууларды жаңылайлы десек, бир ири көлөмдөгү бизге кредит керек да, аз проценттүү льготтук. Тилекке каршы андай кредиттер жок бизде. Анткени бул мекеме алкоголдук продукция өндүргөндүктөн көпчүлүк банктар бул тармакка насыя берүүдөн качышат. Мындан сырткары завод айыл жергесинде жайгашкандыгына байланыштуу имаратын күрөөгө койсо да арзан бааланат экен. Эгерде мамлекет тараптан колдоо болуп калса, бул жерге башка мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү ишкана курууну да мекеме жетекчилиги пландоодо. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.